Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун жүк таштоо пункту Казарманда болот. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча маанилүү бир жагдай тууралуу айтты. Бул туурасында Ата журт Кыргызстан жана мекенчил фракцияларынын биргелешкен жыйынында маалымат берди. Жүк таштоо пунктун Казарман аймагына куруу пландалууда. Айыл Кыргызстандын ортосунда жайгашкан Тогостор районуна карайт. Өкмөт башчынын айтымында Казарманга чейин кууш темир жол Кытай колеясы болот. Андан кийин Эндү Ген колея менен Өзбекстанга барып кошулат. Бул өлкө аймагындагы темир жолдун жарымы Кытай стандарты менен экинчи жарымы Кыргызстанда бекитилген Россия стандартында курулаарын түшүндүрөт. Жапаров долбоор учурда кайсы стадияда экенин айткан. 17-19 майда президент Садыр Жапаров Кытайга иш сапары менен барат. Үч өлкөнүн Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай мамлекет башчылары долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси жасалып бүттү. Азыр ар бир өлкө өзүнүн тилкесин адаптациядан өткөрүп жатат. Долбоордун суммасы болжол менен 3-5 миллиард долларга жетет. Кыргызстандын аймагынан эле 57 чакырым тоннель өтөт деген ал. Бул мен, атым Султан. Бирок мен жөн гана мигрант эмесмин. Мен бул жака өз кыялым үчүн келгем. Бир эмес эки жумушта иштеп, ары бери чуркап жетишпей жаткан кезим. Чынында айтсам, апамды сагындым. Дос баламдын үйлүүнүн тоюна да келе алган жокмун. Той топурларга, шеринилерге кошумча да бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок мен өз убагымды жана каражатымды текке кетирбей, туура жака инвестиция кылдым. Максат Сити, бул менин тандоом, бул менин кыялым. Билим берүү министрлигине бомба коюлганы тууралуу маалымат түшүп, кызматкерлер эвакуацияланды. Билим берүү жана илим министрлигинин имаратына бомба коюлганы тууралуу кабар келип, атайын кызматтар иштеп жатат. Маалыматты ведомствонун маалымат кызматы тастыктады. Билдирүүгө ылайык, бомба тууралуу кечээ 17:00 чамасында айтылып, кызматкерлердин баары сыртка чыгарылган. Андан кийин имарат курчоого алынып, күч түзүмдөрү ичин текшеришкен. Ошондой эле 28 апрелде Бишкектеги бир нече мектепте да жарылуучу зат бар экени туурасында кабарланган. Элекулүү Элдар Сулайманов Орусияга иш сапары менен барып келди. Ата журт Кыргызстан фракциясынан элекулүү Элдар Сулайманов Орусияга иш сапары менен барып келгени белгилүү болду. Анда депутат буларды билдирген. Москва шаарына болгон иш сапарымдын алкагында Россия Федерациясындагы кыргыз диаспораларынын аялдар кеңешинин бир катар мүчөлөрү менен жолугушуп, алардын ишмердүүлүгү менен тааныштым. Орусиянын аймагында иштеп жүргөн эмгек мигранттарыбыздын социалдык маселелерин чечүүдө жана аларга укуктук жактан ар тараптуу колдоо көрсөтүүдө аялдар кеңеши менен ишкер айымдар негизги орунда турат. Мамлекеттен бир сом айлык албай чет жердеги мекендештерибизди колдоп, коргоп келе жаткан мекенчил эже карындаштарыбыздын жигердүү иш-аракеттерине ыраазы болдум. Активдүү айымдар бир эле коомдун күзгүсү болбостон өлкөбүздүн экономикасын өргө тарткан негизги күч боло алды. Мындан улам аткаруу бийлигинин тагыраагы Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин ишине көмөк көрсөткөн мындай уюмдардын эмгектери татыктуу бааланышы керек. Ошону менен бирге ушундай пайдалуу жолугушууну уюштурган Кыргызстандын аялдар альянсына терең ыраазычылыгымды билдирем деп билдирген элекулүү Элдар Сулайманов өз Facebook баракчасы аркылуу. Чек арада атышууда Тажикстандын УКМК полковниги курман болду. Тажик-Афган чек арасындагы атышуу жума күнгө караган түнү тагыраагы 28 апрелде болгон. Спутник Тажикстан агенттиги атышуудан Тажикстандын атайын кызматтын полковниги курман болгонун жазды. Маалыматта маркум Комрон Раджаб Зоода УКМКнын Хогора шаарындагы Тоолу Бадахшан автономдук облусунун борбору башкармалыгынын башчысы экендиги айтылган. Афган Бадахшанын 8 жашоочусу курал-жарак октары жана баңгизат менен Тажикстандын чек арасына мыйзамсыз киришкен. Тажикстандык чек арачылардын токтогула деген буйруктарына баш ийбегендиктен атышуу башталган. Камрон Раджаб Зоода аларды барымтага алууда жаракат алып курман болгон. Кылмышкерлер контрабандалык буюм товарларды таштай салып 45 кг героин, Калашников автоматын, октары жана 10 000 доллар калтырып, Афганистан тарапка кайра кирип кетишкен. Окуя болгон жерден алардын тажикстандык үч шериги кармалган. Быйылкы түшүң кандай? Быйыл Кудайга шүгүр сон көрүп тургандар мынакей чоң болду, кызыл, кочкул. Жакшы болду мынакей, чоң болду. Метр болуп калыптыр десең бою. Метр. Результаты бар экен. Гуминин базар жок, жакшы экен да. Бойго бериптир как раз. Ростко да бериптир, жакшы. Айба мынакей баянкы мен айтып аткан гумин удобрение. Мынакей эба результат. Мына картошка бир чачкан. Карачы кандай бодрый картошка.
Карачы малар сабактарын жоон. Картошканы бир сулардым дагы. Бир лезвия жүргүздүм. Так эле ушундай мен менен бир эле сепкен, чогуу эле сепкенбиз катарлаша эле. Саламат мынакей. Бул да бир лезвия менен бир кара суат кылды. Бир эле сулардым мынакей. Экөөбүздүкүнүн айырмасы мына. Мына картошка. Мен гумин семирткичин сепкенмин. Бир эле жол. Ошол трактор менен себилди. Натыйжасын мына ошо сиздерге көрсөтүп атам. Мен канча жылдан бери ушу дыйканчылык кылып эле жүрөм, бирок мындай натыйжа болгон эмес. Эң жакшы натыйжа болду. Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чегарасындагы кандуу кагылышта көз жумгандарды эскерди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышууларда курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Өлкө башчынын маалымат кызматы тараткан кайрылуунун тексти толук келтирилет. Урматтуу мекендештерим, кымбаттуу кыргызстандыктар, өлкөбүз 2023-жылдын апрель айында, андан кийин 2022-жылдын сентябрь айында соңку тарыхындагы оор сыноолорду башынан кечирди. Кыргыз-Тажик чегарасындагы 2 рет кайталанган каргашалуу окуяларды ар бир кыргызстандык жүрөгү сыздап, терең кайгыруу менен кабыл алды. Айкөл Манас атанын урпактарыбыз деп көкчал жоокерлерибиз менен эл ичинен чыккан эр азаматтарыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн, өлкөнүн эгемендигин сактап калуу үчүн болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтүштү. Тилекке каршы бул каргашалуу окуяларда 99 жараныбыз курман болуп, орду толгусу оор жоготууларга учурадык. 477 жараныбыз ар кандай жаракат алып, азыркы убакытка чейин дарыланып келишет. Эл уулдарынын мекенчегин көздүн карегиндей сактоодогу каармандыгы тууралуу эчендеген макала баяндар, көркөм китептер жазылып, даректүү фильмдер тартылып, болуп өткөн окуяны келечек муундун көз алдына тасмадай тартып бере турган мезгилдер али алдыда. Алардын ата мекен үчүн кан жанын аябаган эрдиги, мекенчилдиги муундан муунга даңазаланып, элибиздин эсинде түбөлүккө сакталып калат. Жамы журтубуздун жалпы мамлекетибиздин тикесинен тик туруп жапа-тырмак колдоо көрсөткөндүгүнүн натыйжасында 2021-жылдын апрелинде өрттөлгөн турак үйлөр кайра курулуп, толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Кагылышууда курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөсүнө да өз убагында үйлөр курулду. Кагылышуунун кесепеттерин жоюу максатында 2022-жылдын 17-сентябрында Баткен жана Ош облустарынын административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө, андан кийин 2022-жылдын 10-октябрында, 2022-жылдын 14-17 сентябрында Баткен облусунда болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыр тарткан Баткен облусунун Баткен районунун айрым калктуу конуштарын калыбына келтирүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктарымды чыгардым. Аларга ылайык жарандардын талкаланган турак жайларын калыбына келтирүүгө мамлекеттин бюджетинен 1 миллиард 385 миллион 670 миң сом бөлүнүп берилди. Учурда талкаланган 418 үйдүн 381 бүткөрүлдү. Калгандарын калыбына келтирүү жаатында курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары жапа чеккен жарандардын насыя берүүчү мекемелерге болгон 31 миллион сомдук карзы жоюлуп, 63 миллион сомдук насыялык келишимдердин шарттары жеңилдетилди. Каргашалуу окуяда эл жери үчүн курман болгондордун үй бүлөсүнө, жабыр тарткан жарандарга мамлекет тарабынан компенсациялар төлөнүп берилди. Бул багытта даректүү жардам чаралары дагы улантылат. Ардактуу агайын туугандар, биринчи жолу кагылышуудан кийин мамлекетибиз чыйыр алып, чегара коопсуздугун бекемдөө максатында кечиктирилгис чараларды кабыл алганын билесиздер. Өлкө тарыхында алгач ирет республикалык бюджеттен куралдуу күчтөрүбүзгө заманбап аскердик техника жана башка керектүү жабдыктар сатып алынды. Натыйжада экинчи жолку кагылышууда татыктуу жооп берилип, мизи кайтарылып, көптөгөн курмандыктардын болушуна жол берилген жок. Чегара коопсуздугун бекемдөө жоокерлерибизди зарыл болгон жабдыктар жана техникалар менен камсыздоо жумуштарын мындан ары да улантабыз. Бул иш-чаралардын алкагында аскерлердин жана ички иштер кызматкерлеринин, айрыкча Баткен жергесинде кызмат өтөгөндөрдүн айлык баяналарын кескин түрдө көтөрүп бердик. Кадырлуу кыргыз калкым, биз мындай окуялардын кайталанбашы, эгемендүү өлкөбүздүн бүтүндүгү, калкыбыздын бакубат жашоосу үчүн болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Ата мекенибиздин асманы ар дайым ачык болуп, жергебизде тынчтык өкүм сүрсүн. Эскерте кетсек, туура 2 жыл мурун башталган чегарадагы кандуу жаңжалда 37-2022-жылдын сентябрында кагылышууда 62 кыргызстандык көз жумган. Россельхознадзор Кыргызстандын эки ишканасынан балык алууну жандантты. Россельхознадзор бүгүнтөн баштап Кыргызстандын Аквапром жана Тяньшан Фиш ишканаларынан Россияга балык жөнөтүүгө коюлган убактылуу чектөөлөр алынганын маалымдады.
Мындай чечим 25-26 апрелде ишканалардын россиялык адистер менен видео тааныштыруунун жыйынтыгында кабыл алынганы айтылды. Видео маалымдоо Кыргызстандын ветеринардык кызматынын аталган ишканаларга кемчиликтерин жоюу, өлкөдөгү балык азыктарына байкоо жүргүзүүнү калыптандыруу жаатында улантылып жаткан иштин бирдиктүү системасын түзүү жана балыктардын илдеттери боюнча эпизоотикалык жакшы абалды жаратуу кепилдигин тастыктады деп айтылат Россельхознадзордун маалыматында. Бул эки ишкананын продукциялары Россияга ээптин ветеринардык мыйзамында каралгандай күчөтүлгөн лабораториялык коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча текшерилип, ушул жылдын февраль айында Россельхознадзор Кыргызстандын ветеринардык кызматына Россияга жөнөтүлүп жаткан форель жана форель икраларын сертификатташтырууну токтотуу өтүнүчү менен кайрылган. Буга азыктарда тыюу салынган жана зыяндуу заттар уруксат берилген чектен көп болуп жатат деген жүйө келтиришкен.